Кыяматтын 17-белгиси. Музыка жана ырлардын жайылышы. Сахил ибн Саад, Аллахынан разы болсун, ривайткан хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын саламсаттар болсун айткан. Кыямат кайымдан алдын чуңкур жаракалар, кулоолор жана адамдардын бузуклары көбөйөт. Пайгамбарыбыздан сурашты: "О Алланын элчиси, бул нерселер качан болуп баштайт?" Ал: "Качан музыкалык аспаптар жана ырчалар көп болгондо жана адамдар шарапты ичүүнү уруксат деп санап калышканда" деп жооп берет. Абу Малик аль-Ашари, Аллахынан разы болсун, ривайткан хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын саламсаттар болсун айткан: "Менин үммөтүмдөн зынаны, жибекти тагынууну, мас кылуучу ичимдиктерди жана музыкалык аспаптарды арам деп эсептебей калган адамдар пайда болот. Башкача айтканда, ал иштерди кылса боло берет деп калышат. Тоолордун асты тарабында жайгашкан, малдары өтө көп болгон адамдар болот. Алардын алдыларына бир байкуш кедей келип, садака ихсан сураганда, алар эртеге кел деп кайтарып жиберишет. Түнкүсүн Аллах алардын үстүнө тоону бастырып жазалап коет. Ал эми тирүү калгандарын маймыл жана чочкого айландырып коет. Алар кыямат күнүнө чейин ошондой койник сүрөттө кала беришет. Кыяматтын 18-белгиси. Шараптардын жана наркотиктердин жайылышы. Убайда ибн ас-Самит, Аллахынан разы болсун, айтат: "Пайгамбарыбыз ага Алланын саламсаттар болсун айткан: менин үммөтүмдөгү кээ бир адамдар мас кылуучу ичимдиктерге башка ысымдарды ойлоп табышып, ичүүгө уруксат деп калышат. Азыркы адамдар мына дал ушундай кылууда. Куранда шарапты эле болбойт деген, бирок биз арак, пиво, шампанский жана башкаларын ичип жатабыз. Ал эми шарапты ичкенибиз жок" деп айтышат. Ал калсын, алардын кээ бирлери аракты дары деп атап калышат. О Аллах, алардын акылдары кандай гана ыплас.